2023 жылы Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгы жалпы республикабызда белгиленип жатат. Быйыл жаштар Борбор Азия жаштар форумун Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына арнап өткөрүүдөбүз. Бул жактагы негизги тема кылым тогошуусундагы маданият деп аталат. Өзүңүздөр билгендей, бул жазуучубуз жаштарга, жалпы эле адамзатына өзүнүн осуяттарын, мурастарын калтырып кеткен. Ал бүгүнкү күндө дагы актуалдуу, керек болсо күндөн күнгө анын актуалдуулугу артып бара жатат. Андан сырткары дагы 6 панелдик сессия болот. Ал жаатта мисалы айыл чарбасындагы жаңы инновациялар, технологиялар жаатында Кыргызстандагы бул тармакта эмгектенген эң мыкты деген биздин жаштар өздөрүнүн ой пикирлерин ушул жерде бөлүшмөкчү. Дагы бир панелдик сессия тууралуу айтсам, ал ыктыярчылык. Акыркы мезгилде ыктыярчылык дагы өнүгүп жатат, бирок биз аны жалпы бир түзүмгө, бир структурага салыш үчүн, андан дагы өнүктүрүү үчүн кандай кадамдарды кылышыбыз, бизге эмне жетишпей жатат, кандай артыкчылыгыбыз бар, ошол жаатта дагы талкуу болот. Бирок бул баягы Кыргызстан жаштары өзү эле кайнай бербестен, мына Өзбекстандан дагы чоң делегация келди, Казакстандан да келди. Алар дагы өздөрүнүн өлкөсүндө болуп жаткан иштер менен биз менен бөлүшмөкчү, биздин жакшы жактарды алар үйрөнмөкчү, алардын жакшы тараптарын биз үйрөнмөкчүбүз. Негизи эле бул Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстандын жаштарын чогултту. Биз жалпы Борбор Азия мамлекеттерине чакыруу жөнөткөнбүз. Бирок мына 100дөн ашык эң мыкты деген өзүнүн тармактарынын лидерлери чогулуп, бул жак жаштардын лидерлердин өзүнүн бирдиктүү таанышкан, ой пикир бөлүшкөн аянтчасына айланып жатат.